Кутмантаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздарды 31 август эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктап, улуттук канал Борбордук Ала Тоо аянтында сиздер менен кездешип отурат. Бүгүн бул жерде биздин негизги майрамыбыз, башкы мамлекеттик майрамыбыз өзгөчө символикалык окуя менен башталып аткандыгын белгилегибиз келет. Аз мүнөттөрдөн кийин бул жерде биздин мамлекеттик туубузду көтөрүү салтанаты башталганы турат. Тактап кетели. Быйылкы эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы, Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын урматына биздин негизги мамлекеттик туубузду реконструкциялоо жана аны жаңылап көтөрүү салтанаты берчемделген. Бүгүн бардыгы даяр болуп, биз салтанаттын ачылышында кездешүүдөбүз. Доброе утро, уважаемые телезрители. Здравствуйте, дорогие кыргызстанцы. Прежде всего, позвольте вас поздравить с главным государственным праздником страны. Сегодня Кыргызстан отмечает 33-ю годовщину независимости Кыргызской республики. Национальная телерадиовещательная корпорация ведет прямую трансляцию с центральной площади Бишкека, с площади Ала Тоо. Сегодня здесь торжественное мероприятие вознаменования Дня независимости Кыргызстана, а также вознаменование столетия со дня образования Каракиргизской автономной области начнется с торжественного поднятия государственного флага. Бул салтанат быйылкы 33 жылдык биздин эгемендүүлүк майрамыбызды белгилөөнүн алкагында өтүп аткан өзгөчө окуялардын бири деп белгилөөгө болот. Мынакей бир канча күндөн бери биз негизги майрамыбызды даражалуу белгилейбиз деген аракеттердин алкагында мамлекеттик деңгээлде бир канча иш-чаралар болуп өткөндүгүн биз белгилегибиз келет. Алардын катарында албетте мамлекеттик тууну желбирете көтөрүү деген салтанат өзгөчө мааниге экендигин айткыбыз келет. Анын бийиктиги бул жолу 100 метрге чейин көтөрүлдү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Буга чейин мына 50 метрдин тегерегиндеги биздин негизги туубуздун төбөсүндө желегибиз желбиреп турган болсо, желегибиз ар дайым желбиреп турсун, бийиктеп турсун деген максатты, тилекти туюндурган аракет. Бул жаңы биздин термин деп айтканда флагшток, кыргызча айтканда туубуздун ачылышы болуп турат. Азыр биз мамлекет башчысын күтүп жатабыз. Аз мүнөттөрдөн кийин өлкө башчысынын келиши менен бул жерде негизги салтанат башталганы турат. Албетте бул жалпы кыргызстандыктар үчүн өзгөчө эгемендик майрамынын алкагында мааниси терең, анын туюму кенен экендигин айткыбыз келет. Да, церемония поднятия флага на самом деле имеет очень глубокий смысл и символизм. Флаг, развивающийся флаг, это как символ независимости, символ суверенитета Кыргызской республики. Сегодня эта церемония пройдет с участием президента Садыр Жапарова. С минуты на минуту мы ожидаем его прибытия. Ну и вот стоит отметить, что, как уже Алмаз сказал, флаг будет поднят на новом флагштоке высотой в 100 метров. Предыдущий флагшток был высотой 45 метров. Этот флагшток был изготовлен в Турции и при помощи специализированных машин был специально доставлен сюда, в Кыргызстан, и установлен. Кроме того, реконструкция включала в себя также и укладку гранитных плит площадью 500 квадратных метров. И это, конечно, обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и долговечность покрытия. У нового флагштока обновлена также и кабина почетного караула, там установлена и вентиляция, и теплый пол. Кроме того, стоит отметить, что сегодня, в День независимости Кыргызской республики, по случаю 33-й годовщины главного государственного праздника, по всей стране проходят различные праздничные мероприятия. Например, сегодня здесь, на площади имени Турдакуна Усубалиева, на Старой площади, также организована выставка-ярмарка отечественных производителей, в которой принимают участие более 100 местных производителей. Всех приглашаем также принять участие в этой ярмарке и поддержать наших местных предпринимателей. Ну и напоминаем, что накануне вообще сегодняшнему событию предшествовал тоже ряд мероприятий. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Гарнизон! Түстір! Оң жақтан тосуға! Караул! Хо! Жолдош, Кыргыз Республикасынын президенти
Kuraldığı güçlerinin başka kol başçısı Bişkek garnizonu özdük kuramı Kırgız Respublikasının memleketlik doğusun götürüge dayar. Bişkek garnizonu başçısı General-Mayor Derdikbayev. Саламатсыңарбы жолдоштор? Эгемендик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Эркин тур. Бутка! Хой! Артқа қой! Рыл! Қырғыз Республикасының мемлекеттік туысын көтеруге түстір! Караул! Хо! Söz Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurgojovичке берилет. Урматтуу мекендештер, эгемендигибизди даңазалоого катышып отурган кадырлуу аксакалдар, улуттун улуу күнүн белгилөөгө келген кымбаттуу меймандар. Биз эркиндиктин жана өз алдынча өнүгүүнүн баасын, баркын билели, аны аздектеп сактайлы, кийинки муундарга татыктуу өткөрүп берели деген асыл максатта Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүн салтанаттуу белгилөөнүн салтын калыптандырдык. Ал үчүн күн корсуз өнүгүп өскөн Кыргызстанды курууга жан үрөп, керек болсо өмүрүн берген ата бабаларыбыздын каармандыгына башыбызды ийип таазим кылабыз. Мына ошол аталардын ишин улоо биздин ыйык милдет. Ушул оз ыйпан аткарууда жана азыркы Кыргызстан болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата изги жишаана болсун деп, Кыргызстандын толтосу болгон Бишкек шаарынын чок ортосундагы мамлекеттик туубузду 100 метр бийиктикке жеткирип желбиретип олтурабыз.
Кыргызстандагы өнүгүүлөр улам барган сайын жаңы бийиктиктерге чыгып, кызыл туубуз ар дайым көкөлөй берсин. Эгемендигибизге эч качан доо кетпесин. Баарыңыздарды улуттун улуу күнү Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу калайык калк, жортуучулук замандарда дагы ага саба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырткан ызы чуу деп Айкөл Манас атабыз баш болгон бабаларыбыз кызыл туусун кылкылдата бийик көтөрүп, эл жердин көз карандысыздыгы үчүн кан төгүп, жан берип, күрөшүп келгенин жакшы билесиздер. Ал эми азыркы заманда болсо, Кыргызстандын бүтүндүгү менен биримдиги, ар намысы менен кадыр баркы жана улам бир жаңы ийгиликтер үчүн бир туунун түбүнө биригип, ынтымагыбызды чыңдап, кызыл байрагыбызды бийик булгалап келебиз. Демек, түндүгүнөн күн нуру чайып турган кызыл туубуздун бийик көтөрүлүшү эгемендигибиз менен кошо биримдиктүү эл, көз карандысыз мамлекет, өнүгүү жолуна түшкөн өлкө экенибизди эл аралык деңгээлде таасын таанылып жатканыбызды айгинелеп турат. Кыргызстан деген ат дүйнөгө даңазаланып, улуттук демибиздин салтанаты мына кече жакында өткөн 33-чү Олимпиада оюндарында дагы кашкая көрүндү. Тулку боюнда баатыр бабаларыбыздын каны дүңгүрөгөн уул кыздарыбыз намысты колдон чыгарбай, дал ушул кызыл туубузду дүйнө жүзүндөгү менсиген өлкөлөрдүн желектери менен катар коюп, бийик желбиретип келишти. Кам Манастан калган кызыл туу бүгүнкү күндө дагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, жалпы кыргызстандыктардын биримдигинин, ата мекенге берилгендигинин белгиси болуп калды. Деги эле бүгүнкү биздин эгемендигибиз Айкөл Манас баштаган баатыр бабаларыбыздын, мындан бир кылым мурунку улут аталары менен алардын мүдөлөштөрүнүн, андан берки мамлекет деп күйгөн атуулдарыбыздын, бир карыш жер үчүн жан берген эр азаматтарыбыздын, өлкөбүздү дүйнөгө тааныткан жарандарыбыздын бекем ынтымагынын, биримдигинин, эң башкысы мекенге болгон сүйүүсүнүн натыйжасы. Ошондуктан кызыл байрагыбыз мындан ары да өркүн өскөн Кыргызстанды курууга багыт алган жолубузда жаңы жеңиштерге, ийгиликтерге жетелеген, жаш муундун мекенчил сезимдерин күчөткөн, элибиздин мекен алдындагы жоопкерчилигин арттырган ыйык тумар болуп кала бермекчи. Урматтуу мекендештер, эгемендик биз үчүн ыйык дөөлөт. Бабаларыбыз журт уютуп, эл багып, аймак күтүп, аскер топтоп, элчилерин чет өлкөлөргө аттандырып, өз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү доорлорунун бардык мезгилдеринде кызыл тууну негизги символ катары аздектеп, өзгөчө сактап келген. Биз руху күчтүү улуу элденбиз. Бүгүнкү күндө ошол бабалардан калган көлөмү, көркөмдүгү боюнча дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосун жараткан эне тилибиз бар. Нарк насилге бай салт санаабыз, тамыры тереңге кеткен тарыхыбыз бар. Эң башкысы кан дүргүткөн бабалардын руханий демин алып жүргөн билимге дилгир, максаты бийик кызыл туубузду дагы кыйла көкөлөтө турган мамлекетчил жаштарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы урмат сый көрсөтүү максатында дал ушул бүгүнкү эгемендик күнүндө мамлекеттик туубузду бийиктикке көтөрүп отурабыз. Урматтуу замандаштар, эгемендик жылдарында бир аз кандай учурларга, кыйынчылыктарга туш болдук. Башка элдин маданиятын сокур көчүрүп алуу менен менталитетибизге, баалуулуктарыбызга каршы келген жат көрүнүштөргө кабылдык. Анын натыйжасында бизге ыйык делген түшүнүктөрүбүз болушунча чаташып, өлкөбүз бир топ алсырай түштү. Баш бербей, ээн ооз сүйлөнүү, элдин эрки деп, анархияны демократия деп калпыс кабыл алып, сөз эркиндигин болсо ушак айың менен алмаштырып алдык. Капчыгы калыңдар өз кызыкчылыктарын коргоо максатында партияларды уюштуруп шайлоого аттанып келишкен. Азыр деле Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген дал ушундай баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат. Биз буга эч качан жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө биз бүткүл дүйнөдө, өнүккөн демократиялык өлкөдө коопсуздукка суроо талап болушунча өсүп жатканына күбө болуп келебиз. Азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтарына адекваттуу башкаруу системасы гана тийиштүү деңгээлде жооп бере алат деп баса белгилеп айтар элем. Ал үчүн бийлик вертикали күчтүү жана катаал болушу керек. Ал эми бийлик башындагылар
мекен алдында адилеттүү жана жоопкерчиликтүү болушу шарт. Болбосо заман чакырыктары менен коркунучтарына туруштук берүү өтө кыйын болуп калат. Демократия менен мамлекет башкаруунун, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун ортосунда акылга сыярлык тең салмакты табууга жетишүү, башка бирөөлөрдүн эрежеси менен жашоодон баш тартуу жана улуттук кызыкчылыктарга кам көрүү бул авторитаризм эмес. Бул биз бүгүн чыңдап жаткан эгемен мамлекеттин пайдубалы. Эгемен мамлекет бул биринчи кезекте өз жарандарынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылууга жөндөмдүү, күчтүү мамлекет болуп саналат. Мына ошондуктан ар тараптуу коопсуздукту камсыз кылуу биз үчүн дагы эң биринчи кезектеги маселе. Биз буга терең маани беребиз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, биз бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк деп ишенимдүү айтып келе жатабыз. Эмне үчүн? Анткени тирүү организм сыяктуу өлкөбүздүн социалдык, экономикалык жана маданий тармактарынын бири артык, бири кем көрбөй, баарын бир катар коюп, текши караганыбызда гана эки канатын бирдей каккан куш сымал ар тараптуу өнүгүүбүз кыйла ыкчамдады. Мунун баары биздин конституциялык, бюджеттик, салыктык, энергетикалык жана башка реформалар боюнча туура жүргүзгөн иш аракетибиздин, бийлик вертикалынын консолидацияланышынын, мыйзам үстөмдүгүнүн барган сайын бекемделе баштагандыгынын үзүрү десек эч жаңылышпайбыз. Ушул жерден Нурлан Шакиев баштаган биздин парламентке 7-чи чакырылыштын депутаттарына ыраазычылык билдире кетейин. Биздин орчундуу чечимдерибизди, ири долбоорлорубузду, реформаларды, мыйзам долбоорлорубузду кечиктирбестен, куру кыйкырык кылбастан ыкчам кабыл алып берип, бизди колдоп келе жатасыздар. Жыйынтыгында экономикалык, ички жана тышкы саясатыбыздагы иштерибиз тездик менен алдыга жылып, ийгиликтерди жаратып жатат. Тарыхый адилеттүүлүк орноп, кумтөргени мамлекет өттү. Фискалдык саясат колго алынды. Мамлекеттик бюджетти түзүүчү салык, бажы системалары мыйзамдуу жолго салынды. Ошону менен бирге эгемендик үчүн эң чоң коркунуч келтирген коррупция менен аеосуз күрөштөн соң эң эле жөнөкөй маселе эмгек акыларын көтөрүү аркылуу келечек муунду тарбиялоого жооптуу мугалимдерибиз менен улут саламаттыгына кам көргөн дарыгерлерибиздин аброюн арттырдык. Мектеп, оорукана сыяктуу социалдык курулуштар четинен кулачын жая баштады. Ошону менен катар армиябыздын күжүрмөндүүлүгүн жогорку деңгээлге көтөрө алдык. Бул бир жагынан мамлекет тарабынан жасала турган көндүм көрүнүш дегенибиз менен ондогон жылдар бою чечилбей жыйылып келген көйгөйлөр экенин унутпашыбыз кажет. Өткөн жылы өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү 1,2 триллион сомдон ашса, быйыл 7 айдын ичинде ички дүң продукциянын көлөмү 677 миллиард сомду түзүп, экономикабыздын өсүү темпи 8,7% көрсөтүүдө. Жыл соңунда консолидациялык бюджетибиз 660 миллиард сомдон ашат деп турабыз. Ошентип биз реалдуу секторду камсыздоого жетиштик. Натыйжада Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетке айланып, эл аралык айдыңда атаандаштыкка туруштук берүүдө өз ордун таба алды. Ошентсе да алдыбызда дагы көптөгөн милдеттер турат. Соңку 2 жылдан бери ири долбоорлорду беттеп, чоң иштерибиз акырындап башталууда. Албетте буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда, Камбар-Ата биргеси менен Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу чын-чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык. Биз бүгүн эгемен мамлекет катары башка өнүккөн мамлекеттер менен тең укукта өз ара пайдалуу мамиле кыла турган абалга жетип олтурабыз. Тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирип, азыркы Кыргыз мамлекетин түптөгөн аталар жөнүндө жарлыкка кол койдум. Буга чейин азыркы Кыргызстан баш аталган Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын мамлекеттик деңгээлде салтанаттуу белгилөө тууралуу жарлыгымда чыккан. Кара Кыргыз автономдуу облусунун негизделишинин 100 жылдыгы бул азыркы Кыргызстандын 100 жылдыгы. Ата-бабаларыбыз 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп таасын белгилеген. Демек, соңку 100 жылдык Кыргызстандын тарыхындагы болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөрдүн улуттук умтулуунун 100 жылдыгы болуп калды. Элибиздин улуттук иденттүүлүгүн сактап калуу жана мамлекеттүүлүккө жасалган маанилүү кадам катары Кыргыз
Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн урматына 100 ири өнөр жай жана 100 социалдык объектини куруу дагы колго алынганын жакшы билесиздер. Мынакей кечээ күнү реалдуу сектор менен социалдык тармактардын бир топ объектилерин ачып колдонууга бердик. Өзүңүздөр күбө болгондой, кеминде Терек-Таш цемент заводу, Кадамжайда Исфайран 1, Ноокатта Курак тектир чакан кестери, Атбашыда Карабулак соода логистикалык аймагы, эт комбинаты, Нарында Миңбулак курулуш материалдар ишканасы, Жайылда Жунда мунай заводу, Карабалтада алтын куймаларын чыгаруучу завод, Сузакта мунайды кайра иштетүүчү завод, Чаткалда алтын иргөөчү фабриканын жана башка бир катар өндүрүш ишканаларынын, ошону менен катар жаңы мектептерге кошумча имараттарды, бала бакчаларды, спорт залдарды расмий ачып бердик. Тизмектелип айтылып жаткан иш аракеттердин баары эгемен Кыргызстандын экономикалык өз алдынчалыгын же экономикалык көз карандысын камсыз кылууга багытталган ишенимдүү кадамдардан болуп саналат. Сөз эркиндигинин, адам укугу менен эркиндиктеринин корголушу, мамлекеттин бүтүмдүгү жана биз сөз кылып жаткан экономикалык өз алдынчалуулук келип эле эгемендиктин өзөгүн түзөт. Мунун баары Кыргызстандын ырыс куту, келгел ооматы, бар байлыгы жана ыйык дөөлөтү десек болот. Мына ошондуктан биз ушу тапта өнүгүүгө чын ыкласы менен сапар алган жаңы Кыргызстанды куруу жолундабыз деп ишенимдүү айта алабыз. Ардактуу мекендештер, эркин мамлекетте, эгемен өлкөдө жашоо бул бактынын бактысы. Биз көп этностордон ширелген, ынтымагы бекем, нарк насилди ыйык сактаган, достукту туу туткан кыргыз жарандарынын күч аракетинин, сабырдуулугу менен даанышмандыгынын аркасында чоң жетишкендиктерди бирге жасай аларыбызга көзүм жетип ишенип турамын. Кыргызстанды ар тараптан өнүккөн, күчтүү өлкөгө айландырып, келечек муунга калтырып кетүү максатыбызга сөзсүз жетебиз. Өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун, арабызга биримдик менен ынтымак орносун, Кыргызстандын кызыл туусу түбөлүк желбирей берсин, жараткан бизге жар болуп, эгемендигибиз куттуу болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Түстөр, караул, бу! Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр жаңы эле көргөндөй, бүгүнкү 31 август биздин эгемендүүлүк майрамыбыздын 33 жылдыгы, Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган биздин бүгүнкү башкы майрамыбыздын урматына уюштурулган башкы аянтыбыздагы негизги туубуздун ачылыш аземе туу көтөрүү, желек көтөрүү аземе жыйынтыкталып отурат. Белгилей кетели, бүгүнкү майрамдын урматына ал реконструкцияланып, жаңыланып, туунун жаңы бийиктиктеги түрү орнотулуп, ал 100 метрлик бийикти алып турат азыр. Биздин желегибиз буга чейин 50 метрлик деңгээлде, 50 метрге жетпеген деңгээлде турган болсо, бүгүн 100 метрлик деңгээлге дагы бийиктеп, биздин зоболобуздун бийиктегенин символикалуу түрдө көрсөтө тургандай, бизди бир туунун алдында бириктирүү, ынтымакка чакырган улуу майрамдын урматы деген белгини көрсөтүп, бүгүн салтанат өттү. Итак, уважаемые телезрители, вот только что состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. Государственный флаг развивается на новом флагштоке высотой 100 метров. Церемония прошла с участием президента Садыра Джапарова. Ну а мы напоминаем, что сегодня по всей стране проходят различные праздничные мероприятия в честь Дня независимости Кыргызской республики, в честь столетия со дня образования Кара-Киргизской автономной области. Национальная телерадиовещательная корпорация работает в прямом эфире. И, уважаемые телезрители, мы еще вернемся уже вечером, ближе к 9 вечера. Именно здесь сегодня вечером на площади состоится основное торжественное мероприятие. Здесь будет показано театрализованное представление, исторический пролог об истории Кыргызстана, начиная с 1924 года. Ну, на самом деле, кто видел кадры из репетиции, это представление обещает быть очень зрелищным, очень масштабным. На самом деле,
впечатляющим. Кроме того, после этого будет концерт звезд отечественной и зарубежной эстрады. Не пропустите и оставайтесь с нами, с Национальной телерадиокорпорацией. Телегөршілер, біз дағы бір жолы белгілеп кетеміз. Бүгін егеменділік майрамына ұйыштырылған негізгі салтанаттар кешкі саат 9-да башталарын айтып өтөлі. Борбордық аянтта театралдаштырылған кеңірі программада түзілген майрамдық салтанат өтөт. Шаардыктарды жана шаар меймандарын албетте чакырабыз. Ал эми биздин телегөрүүчүлөрдү сөзсүз түрдө кечки саат 9-дан биздин каналда болууга чакырмакчыбыз. Улуттук канал бардык салтанаттарды түз эфирде чагылдырып сиздер менен болмокчу. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен биздин бүгүнкү майрамдын урматына уюштурулган мамлекеттик тууну, мамлекеттик желекти көтөрүү салтанаты боюнча түз эфирибиз жыйынтыкталды. Саламат болуңуздар, майрамыңыздар менен.